Adakan Kimsenbayıç Karkıranı satkan boyunca bugünkü günü eçki munçuk elek. Al boyunca dağı Adakan Kimsenbayıç жооп берет. Kırgız elinin astında, Kırgız mamleketinin mıyzamının aldında. Bir кезекте турабыз. Bir 70-lerге жакындап калган орус абышка кирди дагы 3 жигит турат силердей. Акыркысы ким десе ошого жооп бере албайт. Силер коркпогула орус тили басып кетти деп. Орус тилди деле кыйратып аткан жоксуңар. Нукура Тургеневдин, Пушкиндин, Лермонтовдун, Толстойдун тилинде сүйлөй албайт кыргыз. Да ты чё, прикинь, да ну, деп койсо эле силер ойлойсуңар орусча сүйлөп атат деп. Жок, жок. А кыргыздар кыргызча койчай. Койчай. Ал ойлойт кыргызча сүйлөп атам деп. Сүйлөө маданияты ушунчалык төмөн түшүп кеткен. Силер таң аткандан күн батканга чейин кайра төшөккө жатканча бир 50 сөздүн тегерегинде жүрө бересиңер. 50 сөз колдоносуңар бир күндө 50 сөз колдоносуңар. Максатыбыз ар бир кыргызстандык үй бүлөнү үй жайлуу кылыш. Бир дагы кыргызстандык үй бүлө үйүм жок деп чет өлкөлөп же квартиралап жүрбөш керек. Биз ушул максатыбызды жакынкы убактарда толук аткарабыз. Бул көп кабаттуу турак жай комплекси 7 блоктон турат. Анын ар бири 15 кабаттан болуп, жалпысынан 549 фатир курулду. Бул фатирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарыбызга жана башка жарандарыбызга берилип жатат. Бул үй бүлөнүн турагы, алтын бешиги, ырыс кешиги, жалпы кубанычы болот негизи. Жаңы үйүңүздөр менен бирге келечекке үмүт менен караган жаңы жашоо башталсын. Жаңы конушуңуздар дагы бир жолу куттуу болсун. Куттуктайм. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмаңың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 70 84 эмбак номери Махабат бу деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп Эмбанкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол Эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн Эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. 2 дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Кийин чек ара маселеси боюнча бул жакта билбей эле баягы диван эксперттер жазып жүрөт, бирок өтө кооптуу абалдар согуш абалына жеткен эле ажалга тике карап, башын ажалга байлап барып Камчыбек Кыдыршаев согуш мезгилинде ошо жерде туруп, биздин пайдабызга чечип берди. Азыр эми бүгүнкү күндүн манасы десе пакта койду дейсиздер, бирок тарых таразалайт. Бишкек алай дүлөй болуп атат. Борбор калаада аба ырайы кескин өзгөрүп, бурганактап кар жаап жатат. Эртең менентен башталган кар эмгиче токтой элек. Эшик суук болгону менен шаардыктардын маанайы майрамдагыдай. Түштүк регионда онкология больницасы өтө проблема. Садыр Кожоевич, каяка барышын билбестен шаардын так ортосунда, мечиттин тушунда детсадты онкология больница кылып ошол жерде операция жасап жатышат. Биздин Түштүккө бир онкологический больница керек, сөзсүз. Чегаранын абкалын бардыңыздар билип турасыздар, чегараны чечип койдуңуздар, чоң рахмат. Күйгөн үйлөргө үйлөрдү салып бердиңиздер ал убакта, ал жердеги эл
ыраазы болуп жылуу ынтымакта жакшы жашап атат. Анча мынча элдин ошол жерде суроолору бар эле. Рахмат сизге. Рахмат. Kırgız eli, Kırgız'ın ulutları tuğdun aylanasına birikip, bardığınızlar dostlukta ıntımaklı bekem karmap, prezidentin sayasatını koldop, tınç aman cüre verişiniz derdi. Men çın dilden kağlar elim. Allahu Ekber. Рахмат. Мен Ош шаарынан келдим. Атым жөнүм Жорабаев Азамат. Биз Кара Суу районунан Атердин негизинде Ош шаарына өткөнбүз. Негизге мен 3 маселе менен келдим бул жерде. Негизге бул жерде азыркы учурда өкмөт тарабынан мектептерге абдан сонун көңүл буруп атат. Бирок ошентсе дагы азыркы учурда биз ата энелердин жоопкерчилигин күчөтүү максатында ошол маселени коюп келдим. Ошондой эле азыркы учурда канчалык деңгээлде ата энелер жана мугалимдер менен окуучулар менен канчалык көп иштесе дагы бирок интернет тармагындагы бузук нерселерди жаш балдар көрүп аябай. Ошону чектөө максатында ошону коеюн деген максатында келдим. Экинчи жагы анан балдарды азыркы учурдагы тамак азыркы боюнча дагы баягы чипси, химикат заттарды балдар жеп атат. Биздин келечекте ден соолугуна зыян келиши мүмкүн. Ошол максатта келгендим. Ошондой эле анан биздин Ишкебан айылындагы Камил Маткеров мектеби бар 62. Биздин мектеп тарыхта мектеп курулган эмес. Ал бит комбинат союздан курулган бит комбинат окуп жатабыз. 160 ордундуу мектепте азыр 325 болуп үчүн менен окуп жатат. Мектебибиз 2008-жылы МЧСтин заключениясы бар, авариялык хастана деп. Коопсуздук тудурат. Ошол маселени дагы койгону келдим. Бизге жаңы мектеп керек. Жерибиз аянтта 2 гектар жерибиз бар. Мектеп курганга шарты бар да. Ошон үчүн балдарыбыз шаарга окуп атат, тыгында автобуста барышат, шаарда кыйналышат. Эгер жаңы мектеп курулса, ошо балдар кыйналбастан мектепке келмек да. Ошол мектепти куруп бергенге дагы ошону сурап кетерлим. Ошол курултайда негизи максатым ошол болду. Рахмат. Мындан тышкары жолдун сапаттары боюнча дагы айта кетсеңиз, мисалы жаңы бүткөн жолдор деле ушул бузулуп жана башка аң чөнөктөрдү көрүп атабыз. Ушул жарандар дагы айтып атат да, ушул сапатына дагы көңүл бурсаңар, сапаты кандай болуп атат деп. Туура белгилеп кеттиңиз. Бул боюнча бизге да биздин Умат президенти Садыр Нуркожоевич ушундай талаптарды койду. Сапаттуу жол салуу боюнча. Биз дагы азыр ушундай талап менен иш алып барып атабыз. Жол салганга жараша сапаттуу жол салып, элге пайдаланууга берүү. Эгер андай начар боло турган болсо, мен министр катарында айтып атам, анда салбагыла жол. Сапаттуу жолду салганга биз аракет кылып атабыз.